Саламатсыздарбы? Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу бөлүгү студияда Чынар Капарова жана Канат Абазбеков. Кутмандуу кечиңиздер менен. Аптанын алгачкы күнү кандай жаңылыктар менен толукталды? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өз үйүм, өлөң төшөгүм. Оштогу аскер кызматкерлери президенттин колунан батирлердин ачкычын алды. Мамлекет башчы быйыл дагы бир нече имарат бүткөрүлүп, күч түзүмдөрүнө берилерин белгиледи. Электр энергиясын уурдаганды токтотуп, техникалык жоготууларды кыскартуу мезгил талабы. Темир Сариев Токтогул ГЭСиндеги абал боюнча тиешелүү тармактардын ишин сынга алды. Кезектеги катуу шамал Ош облусунда катталды. 63 турак үйдүн чатырлары талкаланды. Жабыр тарткандар жок, учурда кырсыктын кесепеттери такталууда. Жамилия Жуманалиева 100 жашын белгилеп жатат. Кылым карыткан апаны кабарчыбыз куттуктап келди. Ош облусунда 2 көп кабаттуу турак үй аскерлер үчүн берилди. Анын ачылыш аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жана кызмат өтөсүн жакшыртуу үчүн өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкө коопсуздугун сактаган куралдуу күчтөрдүн ишмердүүлүгү маанилүү экенин белгилеген мамлекет башчы өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин дайыма армияга көңүл бөлүп турарын дагы бир жолу белгиледи. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Аскерлер үчүн курулган 2 көп кабаттуу үйгө мамлекет тарабынан 150 миң сом сарпталды. Үй кандай курулганын көрүү үчүн батирлерди кыдырган Алмазбек Атамбаев ыраазы болду. Батирлер бардык талаптарга жооп берип, заманбап ыкма менен салынган. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев армияга буга чейин болуп келген мамилелер эми мындан ары болбойт деп аскер кызматкерлерин ишендирди. Күч түзүмдөрүндөгү реформа этап менен болот. Алгач аскерлерге үй курулат, андан кийин жаңы куралдар алынат. Кудай буюрса, мындан ары да иштер уланат. Тийиштүү каражаттар табылган, бөлүнгөн, үйлөр салынып атат. Быйыл дагы мен ойлоп турам, күч органдарынын ушу жок дегенде 2-3, Кудай буюрса 2-3 ушундай салтанатына өрлүктөп барам деген оюм бар. Кыргызстан армиясы бутуна туруп келе жатат. Куралдуу күчтөрүсүз күчтүү мамлекет деп эсептөөгө болбойт. Муну баса белгилеген Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин кыргыз армиясында болуп көрбөгөндөй реформа жасаарына убада берди. Мен да сиздерге урматтуу аскер кызматкерлери президент катары сөз берем. Мына 2,5 жылдан азыраак мөөнөтүм калды. Ушуга чейин Кудай буюрса, момундай үйлөрдү салмай, маянаны көтөрмөй, форма, кандайдыр бир тиричилик маселелерди аскерлер ойлобогондой кылып кетебиз, ушундай рельсага салып. Президенттин колунан мыктылардын мыктысы гана батирдин ачкычтарын алды. Батирлер деле жөн эле бериле калган жок. Мыкты кызмат өтөгөндөргө гана ыйгарылды. Алардын катарында Жумабай Атакулов да бар. Баш колбасы Таштаман сиздин мурузуңча ачкыч алууга келди. Атакуловдордун үй бүлөсү аскерлер менен курчалган. Прапорщик Жумабай келинчеги Гуланда дагы аскер кызматкери. 13 жыл түтүн булаткан жубайлар 3 уулду тарбиялап өстүрүүдө. Ушул убакытка чейин алар батирде жашап келген. Мурда ушу квартирада жашап жүрдүк. Ушу 15 жыл болсо, 16 жыл болсо, 16 жылдан бери квартирада жашап келдик. Буюрса эми өзүбүздүн үй болуп калды. Буюрса бул жерде жакшы ишеничтүү кызмат кылабыз деген дагы Эми коркпой жашайбыз. Келип алышып, эртең чыкпай квартирадан деп эч ким бизге айтпайт. Кудай буюрса, пенсияга чейин жашайбыз деп ойлоп атабыз. Батирлер аскерлерге менчикке берилбейт. Эгерде алар кызматтан кете турган болсо, батирлер кайра мамлекетке өткөрүлүп берилет. Бул 2 үй батир тибиндеги жатакана болуп эсептелет. Ким кызмат кылып атса, баарынын эле кезекте турганга укугу бар. Мисалы үчүн бүгүн могул жерде үй алышты, булар все равно очередьте болот. Тиги расширение деген болот эмеспи? Бул общежитие болуп атат. Туурабы? Түбөлүк үй керек да офицерлерге, ушу аскер кызматкерлерине. Президент кетип жатып жатаканага тиешелүү аймакты да көчүрүп чыгып, тиешелүү жетекчилерге анын тегерегин кеңейтип көчөттөрдү отургузууну тапшырды. Ал эми өспүрүмдөр үчүн балдар аянтын курууга мамлекет башчы өзүнүн резервдик фондунан 500 миң сом таштады. Балдар үчүн бир татынакай площадка болсун, ойной турган. Эгерде жетпесе дагы кошуп берем. Элиза Нурматова, Мирлан Маматалиев, Коомдук, 1 канал.
Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев Ноокат аймактык ооруканасынын авариялык абалдагы неврология бөлүмүндө болду. Зулпиев атындагы Айыл округунда жайгашкан авариялык абалдагы медициналык мекеменин имаратын көрүп, мамлекет башчысы имаратты капиталдык оңдоп түзөө иштерине жардам көрсөтөөрүн билдирди. Ош облысына болгон жумуш сапарынан келген соң президент Алмазбек Атамбаев футбол боюнча Кыргызстандын курамасы менен жолукту. Кыргыз футболчулары эртең Австралиянын курамы менен беттешет. Президент биздин футболчуларга ийгилик каалап, оюнчулар менен бирге селфи кылышты. Өлкө башчы менен футболчулардын жолугушуусу Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болду. Мамлекет башчы Спартак стадионуна аэропорттон түшөрү менен келди. Күндүзү жумуш сапары менен Ошто болуп, кечинде стадиондо эртеңки оюнга даярданып жаткан футболчулар менен жолукту. Мамлекеттин аброю үчүн жоопкерчиликтүү беттешке даярданып жаткан спортчуларга өлкө башчысынын колдоосу атуулдук дем берди. Алмазбек Атамбаев футболчуларды оюнга абдан жоопкерчиликтүү карап, тынымсыз машыгууга үндөдү. Бул жолку боло турган футбол абдан маанилүү. Азыркы тапта билеттердин баары сатылды. Кыргызстандагы футбол тарыхында болуп жаткан алгачкы мелдешке жалпы жарандар моралдык колдоо көрсөтүп, жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргызстан менен Австралиянын беттешүүсүндө президент Алмазбек Атамбаев ийгилик каалап, өз командасын колдоого убада берди. Такая команда сильная, как Австралия, к нам не приезжала, конечно. Австралия сыяктуу күчтүү команда буга чейин бизге келген эмес. Биз баарыбыз буга кызыгып жатабыз. Бир жумадан бери эл арасында толкундануу болуп жатканын байкадым. Мен билем, оюн абдан маанилүү. Беттешке чыккандар толкунданышы мүмкүн. Бирок жоопкерчиликтүү мамиле жасап, өзүңөрдү татыктуу көрсөткүлө деп айтар элем. Эртең эми баарыбыз силерди колдоп коштоп турабыз. Ага жараша команда мыкты чебердигин көрсөтө алат го деп ишеним артам. Кыргызстан курама командасы президенттен өлкөдөгү футболду өнүктүрүүгө салым кошуп, футбол клубтарын жана командаларын көп болушуна шарт түзүп берүүсүн суранышты. Өлкө башчысы мамлекет ата мекендик футболду өнүктүрүүгө олуттуу колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Андан соң кыргыз футболчулары президентке 01 номерлүү футболка белек кылды. Мындай белекти күтпөгөн өлкө башчы эми силердин дарбазачыңар болом деп тамашалады. Теперь я вратарь. В этом году мы начинаем большую программу. Будет по стране около 20 физкультурно-оздоровительных комплексов. Бизде жакында футбол тармагында чоң программа ишке ашканы турат. Өлкөдө 20 чакты футбол аянттары курулат. Анда спортчулар кышкысын, күзгүсүн каалаган кезде машыкса болот. Оюндар эртеңки менен эле чектелбейт. Алдыда дагы көптөгөн маанилүү беттештер күтүп турат. Кыргызстандын футбол командасынын келечеги бар деп айта алам. Акырындык менен ийгиликтерди багындырсак болот. Кыргыз спортчуларына ийгилик каалап кетип жатып, президент алар менен эстеликке сүрөткө түштү. Андан кийин футболчулар президентти курама команда менен селфи кылууну суранды. Ошентип расмий сүрөттөрдөн айырбаланып, өлкө башчысынын спортчулар менен түшкөн селфиси аларга дагы бир ирет дем күч берди. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Коомдук, 1-канал. Кыргызстан менен Казакстан парламентинин кызматташтыгы парламенттер аралык кеңеш аркылуу жакындайт. Бул боюнча келишимге төрага Асылбек Жээнбеков жана Мажлистин төрагасы Кабибулла Жакупов Астанада кол коюшту. Спикерлер ошондой эле мындан аркы кызматташтык тууралуу баарлашып, мамлекеттер аралык алаканы жакшыртуу боюнча сүйлөшүштү. Андан соң Жээнбеков менен Жакупов парламенттер аралык кеңештин биринчи жыйынына катышты. Жээнбеков өзүнүн иш сапарында Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаев менен жолугуп, Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кирүү боюнча документтерди ратификациялоону ылдамдатууну өтүндү. Токтогул суу сактагычындагы суунун техникалык жоготууга учуроосун азайтуу керек. Бул туурасында премьер-министр Темир Сариев Токтогул ГЭСинин иши менен жеринен таанышып чыгып билдирди. Өкмөт башчы энергокомпаниялардын жетекчилери менен жолукту, алардын дарегине катуу сын айтты. Токтогулдагы суунун абалы кандай? Кийинки материалда. Токтогул суу сактагычындагы суунун жетишсиздиги социалдык маселеден саясий маселеге айланды дейт премьер-министр. Темир Сариев бул туурасында ГЭСтин иши менен таанышкандан кийин билдирди. Ошондой эле ал суунун тартыштыгы анын аз көлөмдө келгени деле эмес, техникалык жоготууларга да байланыштуу экенин белгиледи. Энергетика бул элдин байлыгы эң негизги баа берүүчү факторлордун бири болуп отурат. Күзгү-кышкы даярдыктын астында ошо ректердин жоготуу боюнча, анан аз күбө счетчиктерди орнотуу боюнча иштерин дайыр карап чыгабыз. Ошол боюнча баа беребиз. Өкмөт башчынын айтуусунда суунун коңшу өлкөлөргө сатылуусу тууралуу айтылгандар текшерилиши керек. Анткени сууну уурдоо учуру бар экенин такыр эле жокко чыгарууга болбойт. Контролер болом деп жүргөндөр азыр очередте туруп атышат.
рестин начальник емес, деге ректин начальник емес, контролер болам дегендер. Эмне үчүн? Айлык чоң төлөп береби? Жок. Жооп жөн эле. Барып, ар түрдүү жолдор менен ошо сүйлөшүп, артка бурап, өздөрү үйрөтүп, ачык айтыш керек аны. Катып, же болбосо жана вилканы колдонуп, бытовой менен бытовой эместерге. Өкмөт башчынын белгилөөсүндө Токтогулда суу өтө эле аз. Азыр суу сактагычта суу 9 миллиард куб метрден аз көлөмдө. Сууну натыйжалуу пайдалануу боюнча 1-июлга чейин план иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Антпесе өлкө энергетикалык коркунуч алдында калышы ыктымал. Урулайып Сурманкулова, Мирлан Маматали уулу, Коомдук 1 канал. Бул арада Кыргызстан менен Казакстанды бөлүп турган Чуу дарыясынын ногу кыргыз тарапка жылып, коңшу өлкөнүн аймагы кеңейип жатат. Ондогон компания дарыя жээгин бекемдейбиз деген жүйө менен уруксаат алып, сууну бойлой, ичкери карай шагылдарды туш келди казып пайда табууда. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев чек ара тилкесин кантип бузуп жаткандыгына күбө болуп келди. Оор техникалар дарыянын ичиндеги кум ташты казып, аны жүк ташуучу унаалар тынымсыз ташып жатат. Мындай даяр курулуш материалдан маарыгандар көп. Анткени суудан жуулган даяр курулуш материалды алса болот. Жалпы 20га жакын компания Чуу дарыясын бойлой бекемдөө иштерин жүргүзөбүз деп лицензия алып, 10 жылдан бери чек арага зыян алып келчү иштер менен алек. Казак тарап өзүнө тиешелүү аймакты таш менен корумдап алган. Ал эми Кыргызстанда тетири көрүнүш. Дарыя нугу 100 метр ичкери карай жылып кеткен. Мыйзам боюнча ушул суунун нугунан чек ара Кыргызстан менен Казакстан ортосуна чек ара белгиленген. Эми Казакстан тарабын караңыздар, баары таш менен, чоң-чоң таштар менен, тор менен баары бекитилген. Тилекке каршы биз өзүбүз бекитмек түгүл, ушул мыйзамсыз шагылды казып атып, сууну өзүбүз кайра Кыргызстанды көздөй жылдырып атабыз да. Суунун нугу жылган сайын чек ара жылат. Бүгүн Чүй облусунун жетекчиси тиешелүү кызматтын өкүлдөрү менен чек ара тилкесиндеги жагдайды текшерди. Бирок жумушчулар качып кетип, техникалар эле калган. Облус башы техникаларды камап, ар бир жумушчудан сурак алуу тапшырмасын берди. Чуркат алууга, ким бияка жалдаган, күнүнө канча машина жүктөөчү, мына булар деген эч бир мыйзамсыз иштегенин негизинде мына мамлекетибизге канча деген зыян келтирилип атат. Майлуу сүттүү жерге агылгандар көп. Дарыя жээгине тушташ жерлерде кум ташты өзүнчө бөлгөн. Жабдыктар орнотулуп иштеп жатат. Жада калса жүк ташуучу унаалар шаардан келип шагыл алып кетет. Тактар туруштайбыз ушундай. Кайрерге келебиз, 700 сомдон жүктөйт. Алып барып сатып иштейбиз. Бир жолу, эки жолу келебиз күнүнө. Клиент болуп элге сатабыз. Кайрерлер көп эле. Айдоочу көп, КамАЗ көп. Бул шаарда элдин кызматын кылабыз. Элдер заказ берет, алып барып беребиз. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик лицензия бергени менен зыяндуу иштер жасалып жатканына чара көрө албаарын билдирди. Бизде мыйзамда жок да, мына ушундай трансграничный эмеди иштетсе болбойт деген жок да. Долбоорду бузса кантип иштейт. Ошо проектти бузса анан мына салык төлөмдөрдү төлөбөсө. Ошондо биз эме укугубуз бар, ошо лицензияны кайра тартып алгангачы. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Чуу дарыясынын жээгин бекемдөөгө 80 миллион сом сурап жатат. Ошол эле маалда жок жерден киреше тапкан компаниялар мамлекетке олуттуу зыян келтирүүдө. Бүгүн бардык тиешелүү кызматтарга иликтөө иши тапшырылды. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал. Тбилисиде болгон суу каптоодон соң президент Алмазбек Атамбаев Грузиянын президенти Георгий Маргелашвилиге көңүл айтты. Көңүл катында кыргыз элинин атынан жаратылыш кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Ошондой эле кырсыктан жабыр тарткандар тезинен сакайып кетишин тилейбиз деп айтылат. Айта кетсек, жекшемби күнү түндө Тбилисиде катуу жаан жаап, суу ташкыны болуп көптөгөн үйлөрдө суу каптаган. Жол жана инфраструктуралар жабыркап, акыркы маалымат боюнча 15 адам каза болуп, 20 чактыдай дайынсыз жоголгон. Катуу шамал бул жолу Алай районунда катталды. Жаратылыштын кесепетти келтирген чыгым канчалык? Жалал Абад шаарынын борбордук жолдорунун оңдоо өнөктүгү кандай уланууда? Мына ушул суроолорго жоопту Ош студиясынан алсак, Бишкек менен түз байланышта Актилек Гүлжигит кызы. Саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат, кесиптеш, саламатсыздарбы? Кечеги катуу шамалдан Алай районунда 60тан ашуун турак үйлөр жана бир канча социалдык объекттер жарактан чыкты. Учурда аймакта келтирилген чыгымдарды эсептеп, жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлдү.
Жошоло айылынын тургуну Багыш Мырзаев кечели көтөргөн чатырынын бир бөлүгүн шамал алып кеткендигин айтып капа. Оңдугонго башка каражаты жок. Пенсионер аксакал үйгө жамгыр өтпөстүгү үчүн чатырдын жыртылган жайларын азырынча полиэтилен жабынчыгы менен жамап койгон. Таң аткыча тамчынын арасында жаттык ушун айлап жок экен. Эми Алланын кылган иши экен кызым, ушун экен да. Эмне кылдыңыз анан эми? Эми ептеп жылтырак менен эме болуп убактылуу күн жайт деген ептеп ояктан буяктан сурап келип ептеп жагып атам анан. Ал эми бул дөңсөдө турган үйдүн ээси майып. Учурда үй ээси ооруканада. Катуу шамал анын чатырынан 40дан ашык шиферин учуруп кеткен. Анын туугандары кече күндөн бери чатырды оңдоого аракет кылып жатышат. 20 мүнөттүн ичинде эле ушул шыпыра шакшак болуп калды. Шамалдан кийин башталган нөшөрлөгөн жамгыр кырдаалды андан да татаалдаштырды. Кырсасы мына пластиктер мынандай пластиктерден бери ыргытабайт. Катуу шамалдан бир катар социалдык объекттерде жабыркаган. Турганбаев атындагы мектептин спорт залы менен от казандын чатырын толугу менен учуруп кеткен. Саат 13:20 чамасында Алай районунун Жошоло айыл өкмөтүндө жана Калан-Көл айылында Корло айыл өкмөтү 3 айыл өкмөтүндө катуу шамал болду. Жошоло айыл өкмөтүндө 25-28 метр секунд болду. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча жалпысынан 60тан ашуун турак үйлөр жабыркады. Учурда түзүлгөн атайын комиссия келтирилген чыгымдарды эсептеп, жабыркагандарга жардам көрсөтүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Актилек Гүлжибет кызы, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош. Кандай кесипти аркаласам экен деп көп ойлоном. Досторум Жалал Атта шаар жолдору кеңейтиле баштады. Бул демирге соңку учурда жергиликтүү эл тарабынан байма-бай көтөрүлө баштаган. Учурда бул демирге колдоого алынып, шаардык бюджеттен каражат бөлүнүп, Ленин көчөсүн кеңейтүү иштери башталды. Сөз кененирээк Эркингүл Мамбетакуновада. Жалал Абад шаарынын негизги көчөлөрүндө эл да, машина да көбөйүп, тыгындар арбып. Кийинки жылдарда жол кырсыктары көп катталган. Ошондуктан борбордогу жолдорду кеңейтүү маселеси келип чыкты. Жолду кеңейтүүдө кыйынчылык жок. Биз бүт бардыгы бул жерде турган ижарада тургандар бүт баары түшүнүшүп, биз менен макул болушуп, биз айткан тапшырмалардын баарын аткарышты. Өздөрүнүн бизден аренда калган жерде турган немелерин алышты, даже реклама шектерин бүт баарын алып койду. Өзүңүздөр көрсөңүздөр бир да реклама шек жок бул жерде. Жолду кеңейтүү жөн гана аткарылып калуучу жумуш эмес. Баш аягы 742 метр жол кеңейтилип, ага чоң каражат керектелет. Шаардык кеңеш тарабынан жергиликтүү бюджеттен 9.600 миң акча каражаты бөлүнүп, 370 метрдей узундуктагы көчөнү кеңейтүү маселеси каралып жатат. Тар көчөдөн тажыган шаардыктар бул демилгени бирдей колдоого алгандыктан ортодо түшүнбөстүк, чыр-чатактар чыкпай, августка чейин иш толук бүткөрүлүп, жолдор 4 метрге кеңейет. Мен өзүм деле машина менеп жүрөм. Көбү машинанын парковкага коюп койгон месте жок. Жолдорду кеңейтилип берсе жакшы болот эле. Жолду кеңейтүү менен катар көп жылдардан бери каралбай бузулуп кеткен шаар ичиндеги негизги жолдорду оңдоо маселелери дагы бар болчу. Бул ишти аткарууга да каражат табылып, иш башталды. 9200 квадрат метр жамап жасоо иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары Жалал Абад шаарындагы Тарсус, Жеңил жок, Роза Азимова көчөлөрүн сплошной басуу иштери пландалган. Азыркы мезгилде Жеңиш багынын 1300 квадрат метри асфальтталып бүттү. Жамап жасоо иштеринен сырткары 11 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Бул иштер толук бүткөрүлсө, шаар ичиндеги абалы начар жолдордун 80% оңдолуп түзөлөт. Эркингүл Мамбетакунова, Ринат Албек уулу, Коомдук 1-канал, Жалал Абад шаары. Эми сөздү Бишкек студиясына узатам. Канат, сөз сизде. Рахмат, Актилек, биз болсо программаны улантабыз. Жогорку билим берүү тармагынын өнүгүүсү менен келечеги Ысык Көл облусунда өткөн форумда талкууланды. Иш-чара жогорку билим берүү мекемелерин бириктирүү максатында уюштурулду. Мындай жол менен окуу жайлардын мамлекеттик саясатты ишке ашыруу багытында бирдиктей иш алып баруусуна жол ачууларын уюштуруучулар белгиледи. Форумда кандай маселелер көтөрүлдү? Гүлнара Касымбекова айтып берет. Орусия, Казакстан, Кытай, Туркия жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү кереге кеңеште билим берүү тармагынын өнүктүрүүнүн күнгөй тескейин талкуулашты. Ректорлор, окумуштуулар агартуу тармагында маселелер бар экени жашыруун деле эмес дейт. Бирок бир түндүктүн алдына биригип, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаруу менен көйгөйдү чечсе болорун белгилешти. Эң алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу, анан ар кимдин өзүнүн билим берүү мейкиндигин өнүктүрүүгө шарт түзүп атса бир жагынан, экинчи жагынан ушул ар бир билим берүү тармактарынын ушу жалпы күчтү бириктирип, гармонизация, синхронизация сыяктуу түшүнүктөр бар, сближение подходов.
Илимпоздор агартуу тармагындагы абалды талкуулаган иш-чарага чаңкап турган дейт орусиялык талдоочу. Анын айтымында Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кирүүнүн шарапаты менен билим берүүнүн заманбап үлгүсүн иштеп чыгуу керек. Кайсы бир мамлекеттин өнүгүү багытын жөн гана көчүрүп албастан, аны улуттук баалуулуктарга шайкеш келтирүү зарыл дейт чет элдик окумуштуу. Необходимо. Орусия муну кылды, биз дагы ошол жолду тандайбыз деген сындуу ойлор туура эмес. Анткени айрым үлгүлөр өзүн актаган жок. Менин оюм боюнча кесиптик билим берген лицейлерди көбөйтүү керек. Мындан тышкары кесипкөй иш тажрыйбасы барларды теориялык билим берген мекемелерге аралаштырып иштетүү керек. Анткени теория менен практиканы айкалаштыруу зарыл. Ошондой эле студенттердин билимин тереңдетүү үчүн чет элдик окуу жайларга өндүрүштүк практикага жиберүү жана өлкөлөр ортосунда дипломду четке какпай башка мамлекетке аны таануу боюнча келишип алуу зарылчылыгы бар. 2 диплома одного государства. Эгер кыргыз дипломун башка мамлекет тааныса, бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылуу жана алардын тажрыйба топтоосуна жакшы болмок. Бул системаны иш жүзүнө ашыруу зарыл. Муну менен катар окутуучулар жамаатын дагы тажрыйба алмашуу үчүн башка мамлекеттеги окуу жайларга жиберүү жагы да талкууланды. Замечательно было бы, если өз ишин мыкты билген окутуучулар көп. Аларды чогултуп, кеп кеңешин угуу менен билим берүүнүн улуттук долбоорун иштеп чыкса болот. Муну менен жогорку окуу жайлардын деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Иш-чаранын жыйынтыгында жогорку окуу жайлар биргеликте иш алып баруу боюнча резолюцияга кол коюшту. Гүлнара Касымбекова, Жибек Капарбекова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Ысык-Көл облусу. Чексиз мээрим менен өмүрү өрнөккө айланган Токтогон Алтыбасарова дүйнө салды. Ал улуу ата мекендик согуш учурунда блокадада калган Ленинград шаарынан жер которуп келген 150 баланы камкордукка бөлүп, багып чоңойткон. Өткөн аптада анын сүйөгү өзү туулуп өскөн Ысык-Көл облусунун Төп районунун Күрмөнт айылына коюлду. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Бул кадрлар Токтогон Алтыбасарова апа түшкөн акыркы тасмалардын бири десек болот. Ал былтыр январь айында биздин чыгармачыл топ тарабынан тартылган. Тасмада жашы 90го таяп калса да, Токтогон эне 70 жыл мурда болгон окуяны күнү бүгүнкүдөй эстеп айтып берген. Кичинекей 3-2 жарымда балдарды алып келип алдык, түшүрдүк, беттеринен өп таанып атсак дагы. Балдары ыйлап, коркуп бизден. Согуш маалында Кыргызстанга 140 миңден ашык адам эвакуацияланган. Анын ичинде Курчоодо калган Ленинградтан 16 миңден ашуун адам көчүрүлгөн айтылат. Алардын арасында 3,5 миң бала бар болчу. Түп районунун Күрмөнтө айылына 1942 жылы поезд кеме менен 150гө чукул ар курактагы жетим калган балдар жеткирилген. Ошентип балдар Токтогон апанын камкордугуна алынган. Бизге ошо Травкина Зинаида Михайловна жазып турду. Кимнин кызы жазып турду, Остров Мария Степановна, Людмила Ивановна кызы, ал уже күйөөгө барып 2 балалы болуптур. Ленинградтан ошол жазып турду. Ленинград блокадасынын 35 жылдыгына карата Токтогон апанын маеги жазылган. Мен жашагым келет кино тасмасы тартылган. Түштүк Дарбазадагы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш аянтына блокадачыларга орнотулган эстеликте бала кармаган Токтогон апанын образы чагылдырылган. Токтогон Алтыбасарованын дүйнө салышы көпчүлүктү кайгыга салды. Өмүрү өрнөк болгон маркумдун үй бүлөсүнө кайрат айткандар арбын. Президент Алмазбек Атамбаев да маркумдун жакындарына көңүл айтты. Улуу ата мекендик согуш жылдарында Токтогон апа блокадада калган Ленинград шаарынан жер которуп келишкен 150 балага эне ордуна эне болгон. 16 жаш күлгүн курагында ал балдарга мээримин төгүп, ысыгына күйүп, суугуна тоңгон. Кардуу согуштун каталсын олоруна карабастан Токтогон апанын камкордугуна бөлөнгөн блокада балдары Ысык-Көлдө аман эсен чоңоюшуп, Советтер Союзунун ар кайсы жерлерине кетишкен. Алар жазган каттарды Токтогон апа аяр сактап, улам кайталап окуганды жакшы көргөн. Токтогон Алтыбасарованын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Токтогон апанын өрнөктүү өмүрү кыргызстандыктар үчүн ар дайым үлгү болуп кала берерин жана анын жаркын элеси унутулбайт. Токтогон эненин сөөгү өзү туулуп өскөн Ысык-Көл облусунун Түп районунун Күрмөнтө айылына коюлду. Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен маркум Токтогон Алтыбасарованын үй бүлөсүнө 100 000 сомдук материалдык жардам бөлүндү. Нургүл Жумабекова, Нургуз Абдрахманова, Коомдук 1-канал. Узак өмүрлүү жана бекем ден соолукта болуунун сыры талыкпаган эмгек жана туура тамактануу. Мындай пикирин биздин каналга 100 жашка чыккан Жамиля апа билдирди. Ал бүгүн туура 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Кылым карытсада үй тиричиликтеринде талыкпай эмгектенген Чүй облусунун Мыкан айылынын тургуну Жамиля апа менен кесиптешим Жаркын Желдеңбаева баарлашып келди.
Мынтип небере чөбөрөлөрүнүн курчоосунда өсүмдүктүн ашыкча чөптөрүн отоп жаткан 100 жаштагы Жамиля апа. Ал кылым карытса да үйдөгү чарбачылык иштерди аткаруудан тажабайт. Жамиля апанын кичүү баласы Кайыптын айтымында байбиче короодогу жан жаныбарларды карап, ал тургай самоор жагуу үчүн отун да жарып ийет экен. Бизге көп ишенбейт, жазатпайт. Агер биз өзүбүз тоокту баксак, биздин доктор тубай калат. Апам бакса, нормально тууйт да. Анткени бул киши бүт убагы менен кылат. Чөбүн чөптөй, жемин жемдей берип, ушундай. Азыр алып жеткен жумуштары ушу да. Таң эрте туруп кыймылга киришкен Жамиля апа түшкө чейин жумуштарын бүтүрүп, андан соң өзүнүн туугандарын, балдарын чогултуп, дасторкон үстүндө 100 жылдык мааракесин белгиледи. 100гө чыктыр, 110го чыктырып той берем. Жамиля апа өмүр бою колхоздо эмгектенип, тигүүчү фабрикада иштеген. Мындай узак өмүрдүн сырын талыкпаган эмгек экенин айткан байбиче, тамактануу эрежесин да туура кармайт. Ал адамга пайдалуу гана нерселер менен азыктанып, кечки саат 6-7ден кийин тамак ичпейт. Биринчи колхоздо иштедим. Кызылчага иштедим. Соко айдаганда иш билдим. Суу сугарганды билдим. Баарын эле менин колума чыккан ошонун баары. Менин кылбаганым калган жок, иштебегеним калган жок. Мына колум баарын жасаган. 100 жашка чыккан Жамиля апа жаштарды эмгекчил болууга үндөп, эл журту үчүн батасын берди. Бул саман балдардын саманы. Аман эсен болушсун. Эне атасы менен жашасын. Сыналлаху акбар. Жаркын Желдеңбаева, Медержан Бейишев, Коомдук биринчи канал. Эртең Кыргызстандын футболчулары алгачкы жолу Бишкекте өтчү таймашта Австралиянын курама командасы менен беттешет. 16-июнда Спартак стадионунда өтчү Кыргызстан менен Австралиянын курама тайпаларынын беттешүүлөрү боюнча командалардын машыктыруучулары маалымат жыйын өткөрүштү. Кошумчалай кетсек, Австралиянын футболчулары жакында Бишкекке келишти. Австралиянын тайпасынын футболчусу Майкл Эдинак бул беттеш өтө маанилүү, оюбузча эртең мыкты беттеш болот. Биз чыдамсыздык менен таймашты күтүп жатабыз деди. Белгилей кетсек, эртеңки оюнду Коомдук биринчи канал кечки саат 8-де түз эфирде көрсөтөт. Каршылаш аныкталгандан кийин машыктык. Оюндун алдында каршылаштын оюн ыкмасын билүү маанилүү. Биз беттеш күчтүү болот деп ойлойбуз. Кандай болгондо дагы беттешке биз даярдандык. Жаңырган аптанын жаңылыктары мына ушундай маалыматтар менен толукталды. Ушул жана башка кызыктуу берүүлөр жана маалыматтар биздин сайтка дагы жайгаштырылды. Эсиңиздерге сала кетели. КТРК ЧКТ сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Башталган иш жумалык ийгиликтер менен коштолсун. Саламаттаңыздар.